Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев. Саламатсыздарбы? Жалал Абад шаарынын кайгул милициясынын иши көбүнесе түнкүсүн болуп жатты. Жана иш учурунда жол тартибин теңине албаган бир топ айдоочуларга протокол толтурулду. Айтсак, жумуш учурунда колго түшкөндөрдүн айрымдары түнкүсүн светофорду көзгө илбесе, башкалары документ жок унаа башкарганы кадимки көрүнүш болуп жатты. Кененирээк биздин бүгүнкү сюжетте. Burada tarpayla koysun mu? Satürn'dük biz bizde. Sayset olacak. Para Canbay kalgan bilemiyorum. Ayda çıkıyoruz. Otururken bu nasıl spravkası özgünden alasını değil. Aydaşlık köyünüz çok bu. Var. Çok yani. Ne olur? Burası Jovalgan. Baştan çazdırıp geldim. Cangile. Şimdi ayda hukukumuz çok da sizin. Временный екен да, бар деді. Ayda hukukumuz çok da sizin. Бул айдоочуну кайгул милициясынын экипажы түнкүсүн жарык бергичтерин иштетпей бараткандыгы үчүн текшерүүгө токтотушкан. Алгач эле мынтип мен да милициямын деп кое берип койгула дегенсигени да жөн жерден эмес. Көрсө айдоочулук көлүгү жок, унаасын башкарыптыр. Андыктан милициямын деп өзүн тааныштыргандын темир тулпарын тийиштүү жайга камамай болушту. Açıkçını istiyorsanız. Aklından açıksın mesela. Atayın oraya oturup tutarsa aydaşlık köyünüz çok. Canım otursansa. Canım otursanız. Urulgan men oturam. Милициямын деп өзүн тааныштырганы менен жандагы жүргүнчүсүн кесиптешим деп эмнегедир түнкүсүн областык соттун алдында таштай кетели деп токтотушту. Андыктан бул айдоочуну милициябы же сот кызматкериби түшүнүксүз болуп калды. Кантсе да жана бул айдоочу ким болбосо да унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Oldu değil mi ha? Kıstayanka geldik. Tam ne gerek var? Tamam bak ne gerekse. Akça altın. Bazı çok da şimdi. Sapat falan var mı? Aslında da plastik. Var mı? Ha, var. Tablet olacak. Olacak. Akça altın buyumlar asıl alıp alamaz. Бул жактан анан протокол толтурулуп, унаасы камалып, айдоочу үйүнө кое берилди. Ал эми кайгул милициясы ишин улантты. Айтсак, башка экипаждан чакыруу түшүп, жаш балдар баш ийбестик кылып жатат дегенден ордуна барышты. Жаш балдар экинчи экипажды көрүп эле унаасына чуркай качышты. Бул унаада тартип сакчыда отуруптур. Айдоочунун жанында унаасынын тийиштүү эч кандай документ болбогондуктан айыпына токтотуучу жайына алып бармай болушту. Hiç kanay dökmen çok var. Azam yok. Maşına kimlik lan? No. Maşına tek pasportu kaç da? Yok ama. Жүрүңүз. Унаасын камашып, ага акты түзүлүп, анан айдоочу спирт ичимдигине да шек жараткандыктан наркологияга жеткирип текшерүү керек болду. Азыр бул жак мен таштап алып мен дагы барам. Я. Калп барам дагы. Больницага барабыз да, больницага барып сиздин ичкендигиңиз жөнүндө справка албайлы доктурдан. Сиз тастап бербей ичпедиңиз. Отырыңыз, жолдаш айдаш, отырыңыз. А мен дос балдарым менен. Дос балдарыңыз башка машина стоянка коюлду ушу болду. Жок, булар менен чогуу кетем. Отса чогуу Hayır, кетем. atıyoruz, dos ballarınızı atıyoruz. Siz oturun. А мен балу кеш мөөлөрүм алып. Алып алыңыз, пожалуйста. Мен телефон заряды жок бу жерде. Келем кайрач. Şöyle yapayım, şöyle tutun.
Наркологияга жетип кубаныч аттуу жигит текшерүүдөн да өтүп берди жана тартип сакчылары менен сүйлөшүп жатып айдоочулук көлүгүн алуу үчүн окуйда эле экенин мойнуна алды. Албетте бул ага болгон айыптын жогору болоорунан кабар берип жатты. Ал эми ак калаччандардын жыйынтыгы менен да спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Лекин dediniz ya prova. Жоқ, права Em alasın. Демал. Prova lekte maşına ayda etken bilesiz mi? Ayda onu ev bölük adamsınız siz. He? Prova alış gerek. Okuyacağız mı prova? Права жоқ оқиды. Okuyup em alasın. Үйден айдап шыққан болчумун, жарым саат эле. Ne içtin ile konuş? ичкен элесиң. Spirт giyeceksin. Nesini içtin ile? Спирт ичкен эле эмесмин. Жомуна карасаң, сен бул Алкоголь контролда içmedin. сен ичкенсиң, сен багарып кетти ичкен үчүнчү. Өкүнө бирдей кылдым менчи. Не ичкенсиң? Ичкениң айтып. Арак ичкен эмесмин. Я канча пиво ичтиң мен? Пиво ичкем, анан 1 саат мурун бир кичине эле бир көйдө бир 100 граммга жетпеген эле ичтим да. Piva. Азыр эле бир азыр. Пивону алдым да. Саат канча ичтиң? İnsan kuk böyle. 1 саат мурун ушундай. Кубанычбек бардык документтер менен таанышып, айыбын мойнуна алып кол коюп берди жана ага мындан кийинкисинин жол жобосу түшүндүрүлүп кой берилди. Ал эми кийинки айдоочусун светофордун кызыл түсүнө баш ийбей өтүп кеткендиги үчүн токтотушту. Документтериңизди алсаңыз. Урматтуу айдоочу, документтериңиз. Kameranı al deme. Сиз документ ала бериңиз, алар өзүнүн жумушун аткарып атат. Kameranı al demek. Al lan. Сиз документтерди алыңыз, ал өзүнүн жумушун аткарып атат. Светофордун кызыл чырагынан өтүп кеттиңиз. Ошентип токтотуп. Al dem kameranı. Kamera. Negizinde geliyor kamera. Kameranı al dem. Muğayttan. Bu kamerada muyzan negizinde kamera. Kayerden muyzan da var. Sireyttin negizinde. Joldaş aydoçu. Айдоочу бала светофордун кызыл өңүнө өтүп кеткенин мойнуна алды. Бирок анын пикиринде караңгыда жол бош болсо, светофорго карабай деле өтүп кете берсе болот деген мыйзам бар экен. Өзү законда ham бар да. Красный жанып турганда, айырда эч ким жок. Карадым, эч ким жок, өтүп кеттим. Биз келди азыр. Силер менен эч ким эме болгон жок да айырда. Бирөө турса ошол эме болобу? Биз келди азыр, биз мына жакка жашаган өтүп келдик. Yok, jaka ошондой. Жок, айырда эме болгон жок. Келсеңиз келе бериңиз. Ал бизди деле Шеп жазбаң, эме болгон, мага жазбаң. Жазбай эле коюң. Алдым камераңды, ал келең. Келе карасаңыз, атыңыз ким? Чыргал. Чыргал, мени карасаңыз. Тоскоолдо Жок, мен камераны алдым. Камерам не болуп атат? Сизге эмне зыян? Кайерде законда бар, камера эме болот. Bu nerse boyunca соттожуңуз каласыңыз. Мени уксаңыз, мен сизге. Мени караңыз, берсеңиз. Жолдош айдоочу, бери караңыз. 1993-жылы туулган Жыргалбек Мамасалиев тартип сакчыларга да биздин чыгармачылык топко да нааразы болуп жатты. Ара чолодо документтерин таштап коюп, кетип калуу аракетин да көрдү. Бирок Кайгул милициясы ага тартиптерди түшүндүргөн соң кайра келди. Атыңыз, Алда эме сага. атыңыз ким сиз? Атыңыз. Атыңыз ким? Өзүңүз, мындай, секин. Ал эле рахмет, эртеге. Бери караңыз. Эртеге алам. Баш ийбесеңиз күч колдонам эгер. Азыр кетип калсаңыз күч колдонам. Анан неге тартат? Неге тартат адам бу? Камера өзү билет. Бу өзүнүн телеканалы. Өкмөт ишинде иштейсизби, иштебейсизби? İşlerini ошон Кайерде? шепке чалайын атпаймынбы? Ким шебиңиз ким? Мен айтайын, айтайын. Кандай кол Ким, коюп келиңиз. Кайерде иштейсиз? Кайерде иштейсиз, айтып коюңуз. Тартпа да эме сага. Жыргалбек. İştegen жериңизди айтып коюңуз. Эртеге өз жолу ошондой. Кантсе да ордун протокол толтурулуп, ага айдоочу өзү дагы таанышып колун коюп берди. Бирок камерабызга түшкүсү келбеген себеби анын биз үчүн белгисиз кызматында экен. Айтымында 1990-жылы туулган Жыргалбек жергиликтүү аттуу баштуу кишилерден болот. Кийинки автоунааны Кайгыл милициясы жол белгисине баш ийбегендиги үчүн токтоткон. Айдоочу документтеринин баарын бергени менен күнөөсүн алгач мойнуна алгысы келген жок. Тартип сакчы ага жол тартибин түшүндүрүп берген соң гана протоколунду толтура бер деп макулдугун берди. Сиз өзү мыйзамдын негизинде кандай өтүшүңүз керек? Окумуштер жылгандан кийин, анан сиз келип токтогондон дагы чечилишиңиз керек.
Портер тоқтап тұрады, сіз қапталына шығып отырсыз бұл жаққа. Қапталына неме тұрбай, тұрбай. Қапталына жауып тұрады, сіз тоқташыңыз керек та, қапталынан жүршіңіз. Тоқтап, тоқтауына өтіп ал жүгі бар екен, вообще шекін келді. Шекін келеді, ал стопқа тоқтап отыр. Стопқа тоқтап, стоп знака тоқтап ал. Сіз арқасынан портер жылғаннан кейін анан тоқтап, портердің месінен анан дағы жылышыңыз керек сіз. Тура ал? Тура айтып отам ба? Бақытбек. А сіз портердің қапталына шығып отырсыз. Бул айдоочудагы протоколго кол коюп берди. Андан соң убактылуу айдоочулук көлүгүн көтөрүп алып кетти. Бирок анын аркасынан эле дагы бир айдоочу жол белгисине баш ийбей кирип келди. Бул унаанын айдоочусу чыгып тартип бузгандыгын мойнуна алып, ошол эле замат документтерин тапшырып берип протоколго кол койду. Мындан кийинкиси ошол эле тартипти бузуп жана жарык бергичтеринин бири иштебей токтотулду. Бирок буга чейинкисинен айырмаланып күнөөсүн мойнуна алса да, документтерин бергенден биринчи мени таанып жатасыңбы деп көрдү. Кайгылчу аны тааныса да, тааныбаса да өз ишин уланта берди. Патрулдук милиция, сержант Смолов, саламатсызбы? Стоп белгисинин талаптарын аткарып айтасыз. Документтериңиз. Бул айдоочунун документтери да жайында эмес экен. Издеп отуруп айдоочулук көлүгүн таба албай калып, чоңдугуна салып көрдү. Көрсө мени тааныдыңбы деп жатканы кесиптеш экен. Тактаганда милицияда жетекчилик кызматтарда иштейт экен. Айдоочулук көлүгүңүз бар? Айдоочулук көлүгү. Копияттыр. Короо барабыз эмне? Атайын короо барабыз дейм, айып короо. Давай, хорошо. Жанына өтсеңіз. Мына жаққа тұрсаңыз сіз. Келді. Ким болбосо да унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Айдоочу да мындан ары Кайгыл милициясынын буйруктарына баш ийип берип, протоколдорго кол коюп берип, үйүн көздөй жөнөдү. Протокол менен тааныштым. Аркасынан эле колго түшкөн айдоочу светофордун кызыл түсүнө өткөн болду. Жана текшерүү учурунда унаасынын артында мамлекеттик номуру жок. Өзүнүн айдоочулук көлүгү да башка документтери да жок болуп чыкты. Светофорду кызыл чырагынан өткөрөсүз. Жок. Кызыл чырактан өтөбүз. Документ барбы? Документим жок, үйдө калып кетти. Эмне көз номерде жок го? Түшүп калыптым да, документтер бар. Короо барасың, ачык бериңиз. Жанында отурмуз, жан. Албетте унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Айдоочу баш ийип берип, бардык кагаздары менен таанышкан соң протоколго да кол коюп берди. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат.
Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.